Урматтуу кесиптештер, быйылкы 2018 жыл президентinin жарлыгы менен аймактарды өнүктүрүү жана Айтматовдун 90 жылдыгы деп белгиленди. Ошол залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов аркылуу бизди дүйнө жүзү таанып отурат. Адамзаттын асылы, адабияттын алпы өзүнүн өзгөнчө стиль менен чыгармаларын жаратып келген. Дүйнөлүк масштабдагы экология, наркомания, манкуртизм көйгөйлөрүн көзгөгөн. Анын кыйса гана чыгармасы болбосун андыгы идея, идеология, философия терен мазмундуу чыгармалар. Ар бир инсан Айтматовдун билүүгө тийиш бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайларды Айтматовдун чыгармаларынын негизинде тартылган фильмдери көрсөтүп, залкар инсаныбыз жөнүндө маалыматтарды окутуп үйрөтүш керек. Кудайым буйруса, мына жакында кыргыз тили майрамы болот. 1989 жылы 23 сентябрда улуттук тил мыйзамы кабыл алынганы менен дагы деле толук кандуу иш алып бары элексиз. Бул турасында дагы Айтматов тил улут болбойт деген таамай сөздү айтып кеткен. Негизи улуттук жүзү тилинде ал эми ал кантип, кандайча сүйлөйт, ал адамдын жүзүндө бул жөнүндө дагы Айтматов тил адамдын автопортрети деп айткан кеби бар. Мен дагы азыркы учурда кыргыз тилини катуу басып жазып үйрөнүп келем. Кыргызда мындай сөз бар: билбеген уят эмес, үйрөнмөгөн уят дегендей эле окуйлу, үргөнөйлү. Улуттук акыт Байдылда, Сарногоевдун орус тили жылдызда, биздин ушул заманда. Бирок кыргызча сүйлөбөсө жаманда деген ырдаганы сөздөр жүрөктө калат. Сөзүмдүн аягында улуу жазуучубуз Айтматовдун адамга кыйыны күн сайын адам болуу деген сөзүм менен аяктадым келет. Рахмат.